Маанай программасы уланууда урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биздин кийинки студиябызга келген коногубуз менен тааныштыралы. Бешкемпир, селкинчек, Свет-аке, маймыл жана кентавр. Бул тасмалар дүйнө жүзүн кыдырган тасмалар деп айтсак болот. Дал ушул фильмдердин автору десек болот, режиссер, кинорежиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Актан Абдыкалыков же болбосо Актан Арым Кубат деген ысым менен көбүрөөк таанылган агайыбыз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз агай. Рахмат. Кош келиңиз студиябызга. Агай, мен сиздин атыңызды, экинчи атыңызды дагы айттым да. Тагыраагы элге көбүрөөк таанылган Актан Арым Кубат. Мен билишиме караганда бул жерде сиздин фамилияңыз, сизди тапкан, анан сизди баккан атаңыздын аттарын бириктиргенсиз, ошол боюнча айтып бериңизчи. Мени негизи Абдыкалыков деп көбүрөөк таанышат болуш керек да. Анткени селкинчек, бешкемпир, маймыл, анан кийин баягы кишилер биринчи атты укканда ошого көнүп калышат да. Бирок мен өзүм бешкемпирмин да. Жанагы Арым деген кишиникинде төрөлгөм. Кубат деген өзүм атам болсо, ошол себеп менен котордум да. Анан мен бул бизнесте жүргөн жолдош балдарым бар. Анан айтышты да, Актан бул негизи атты чыгарыш өтө кыйын дейт да. Баягы бизнесте бренд деп коет эмеспи? Негизи бренд таанылгандан кийин эч качан брендти которбойт деди да. Анан мен айттым, мен бизнесмен эмесмин, мен чыгармачылык киши дедим да. Анан бул просто жүрөгүмдө болуп калды да, анткени тиги биологиялык атамды атап туруп алышты да. Анан кийин мен өзүм чоңойгон киши кантип эми ошол себеп болду да. Анан кийин өтө кыйын болду которушчу. Анткени бир эле атаңдын атын алсаң эч маселе жок экен. Анан эки атаны алып, анан тиги министр юстицияга чейин баргам. Анан ага киши айтты, сиз болгон үчүн ушундай кылып атабыз деди да. Ошентип котордум. Бирок баягы өзүмдүн ички сезимдерим мындай бир орунга келгендей болуп калды да. Анан негизи бул батыш элде илгертен калган салт бар. Эми салт сыяктуу да бул чыгармачылык кишилердин ичинде. Бул аты чыккандан кийин башка ат алып кетишет. Бизде деле ошондойлор бар да. Анткени баягы атагы чыккан атың баягы сенден үстүмдүк кылбасын деп коет да. Анан кийин мындай бир бешкемпир сыяктуу да, баягы көз тийбесин тигине деп башка ат коюп коюшат, ошол сыяктуу болуп башка ат алып кетчи. Бу да себеп бар да эми баягы. Документте Актан Арым Кубатсыз, э? Документимде бүт немелерде Актан Арым Кубат. Демек ушул ат менен өзүңүздү тапкандай болгон турбайсызбы? Анан кийин тиги француздар мынтип коюшат. Абдыкалыков жок. Актан Арым Кубат, так называемый Абдыкалыков деп коет. Французча айтылат да. Анткени тиги атты да кош айтып жүрүшөт. Анткени берки тасмаларым ошол эме менен чыгып калды да. Анан Википедияда деле ошо Актан Арым Кубат деп, анан кийин кашада Абдыкалыков деп. Жакшы. Агай, сиздин тарткан кинолоруңуз көбүнчөсү сиздин өзүңүздүн өмүр баяныңызга таандык, өзүңүздүн жашап өткөн жериңиз, же болбосо балалыгыңыз кандай өттү? Анан кече жакында жарыкка чыккан киноңуз бул Кентавр киносу. 2017 эми баягы 2 жыл болуп калды. Анан ушул кинодо сиз дагы баягы кээ бир баягы режиссерлордой эле өзүңүздүн ичиңиздеги болуп жаткан жан дүйнөңүздөн чыгып жаткан ойлоруңузду так этип эле жана коомчулукка жая салуу. Ошол жерде мисалы кинодо эмнени байкадык? Азыркы учурдагы эң бир глобалдуу маселе ислам мисалы дини, баарыбыз намаз окуп баштадык, Кур'ан үйрөнүп баштадык. Анан мечитте намаз окуп аткан жерден туруп кетүү. Анан кээ бир интервьюларыңыздан мектептерден угуп калдык. Мен кичине кезимде бул жер эме кинотеатр болчу. Анан аны мечит кылып алып алышты деп. Ошол нерсени кинодо берүүдө мындай бир коркунуч жаралып, же эмне дейт коомчулук, эми балким мени көптөп кететтир, ушул жак көбүрөөк басымдуулук болду деген оюңуз болбодубу? Жок, албетте. Ар бир чыгармада жасап аткандар коркунуч болот да. Анан өзгөчө бул Свет-акени өтө катуу сундашты да. Эми жөнөкөй элдер да. Андан кийин да коркунуч болгон. Бирок эми сен чыгарма жаратам десең, бир үнүңдү, добушуңду берем десең, менимче коркпош керек деп ойлойм да. Анан кийин болбой эле мен ойлойм, элибиздин түшүнүгү бар болуш керек деп да. Анан мен көп айтам.
мен динге каршы эмесмин. Мен арапташтырганга каршымын да. Анткени дин деген эми ар бир кишинин өзүнүн жүрөгүндө да. Кааласаң ислам болосуң, кааласаң христиан болосуң, кааласаң буддист болосуң, же болбосо атеист болосуң, ал эми ар бир кишинин менимче өзүнүн ички чечими да. Анан кийин мен бул тасманын ичинде ушундай эпизод пайда болуп калышынын себеби анткени мен өзүмдүн эле клубумду ошентип алып алышкан. Баягы убагындачы. Азыр мен кээ бирлерге айтам, ишенбесеңер барып көрсөңөр, тиги клуб турат, клубдун жанында жаңы мечит тургузган да. Анткени баягы Советтер Союзунун убагында бул кинонун баары централизованный болчу да. Баягы кинонун баары Москвадан келчү да, копияларчы. Анан кино тиги союз кулагандан кийин кинолор келбей калган. Анан ошол убакта дин да күчөп аткан да. Анан кийин ошол биздин өкмөтүбүз эми акимчилик да берип койгон да. Анан мен үчүн ошол кинотеатр, ошол клубубуз бул маданияттын очогу да. Мен үчүн да. Эми биз айылда турсак баягы театр деген, чоң кинотеатр деген жок да. Биз клубтан көрчүбүз да. Ошол жерде келип артисттер концерт берчү. Бул салт да. Анан кийин ошол салтыбыз, маданиятыбыз исламдашып, арабташып кетпесин деген ушундай бир ойду алып чыктым да. Анан эми билем мындай ислам жөнүндө көп эле талкуу болуп атпайбы? Анан кийин ошол талкуунун башында мен турдум го деп ойлойм да. Мен эми билбейм, мен эми өзүмдүн оюмду айтып атам да. Анан чыгармачылык киши негизи дайыма өзүнүн пикирин айтыш керек. Анан кийин эл деген өзү таразалап алсын да. Туурабы, туура эмеспи деп да. Кентавр кинотасмасында өзүңүз баш каармандын ролун жараттыңыз. Анан ат адамдын канаты деп коет. Канатыбыздан айрылганбыз, жырткыч жегич болуп бүттүк деп ыйлаган жериңиз. Мына ушул сөздүн мазмуну ат адамдын канаты, биз аттарды жей баштадык, балким той топур болуп мына жылкылар көп союла баштады деген дагы бир идеологияны алып чыгайын дедиңизби? Жок, биринчиден ошону баягы өзүңөр чечмелеп атпайсыңарбы? Мен баягы өзүмдүн максатыма жеттим деп ойлойм да. Бул негизи Кентавр өзүм тартылып калган себебим дагы мен азыр мындай суроо пайда болуп атат да. Негизи мен киммин депчи. Толуктуу кыргыз болоюн десем, мына эми кыргызча сүйлөп келатам да. Анткени баягы Советтер Союзунун убагында өзүмдүн айылым совхоз Кирова болчу. Ошондо бир 70% орустар болчу да. Азыркы күнтү. Азыркы күнтү. Анан кийин мен ошол жерден окуп, орусча окудум да. Андан кийин кино, сүрөт окуу жайым бүттүм. Андан кийин кино, бүт ошол тармактардын баары орусча сүйлөчү да. Анан кийин тиги апам айтып калчу, сен бир орус кызды алып келип бизди уят кылбасаң болчу деп. Жора жолдошторумдун баары бүт баары орустар болчу да. Андан кийин тиги эгемендик, эми союз кулап эгемендик болгондон кийин кыргызча сүйлөй баштадык. Анан кийин мен дагы ушундай бир атайын кылган жокмун, бирок ошол союз кулаганда мен киммин деген суроо пайда болду да. Вообще негизи кыргыздын киносу кандай болуш керек, кыргыздын маданияты кандай болуш керек. Амурун биз баарыбыз идеологияга, Советтер Союзунун идеологиясына байланганбыз да. Башкача болчу да. Анан эми атайлап кыргыз тилин үйрөнгөн жокмун. Анткени биз үйдө кыргызча сүйлөчүбүз, а школдо башка чөйрөдө болсо орусча. Анан кийин мага оңой эле болду да. Бирок ушул убакка чейин мындай бир чоң бир маселени алып чыгайын десем, сөз байлыгым ичине жетпей калат да. Анан бул Кентавр десем, көп кишилер мен да Кентаврмын деп калышат да. Баягы болбой эле каармандын өзүнүн баягы энергетикасы болуш окшойт. Анан кийин баягы каарманга окшоп. Бирок мен ойлойм, бул негизи Кентавр деген тез каарман болуш керек деп ойлойм. Терс каарманбы? Анткени себеби бунун өзүнүн атын жок да, аты өчүп калган да. Эми бул да мындай философияда аты өчкөн деген эми кыргыз деген аты өчүп калган деген сөз да. Анан Кентавр дегени эми бүгүнкү күндө мен түшүнүгүм боюнча биз баарыбыз Кентавр болуп калдык да. Анткени же адам эмеспиз, же айбан эмеспиз да. Анткени көп эле баягы көрүп атасыңар да, биздин кылык жоруктарыбыз, болуп аткан саясатыбыз. Анан мен үчүн
бүгүнкү эми жалпысы болбо дагы мындай терс жагы ошондойбуз да. Биз же айбан эмеспиз, же адам эмеспиз да. Анан эми жана ат адамдын канаты деген менин түшүнүгүм боюнча бул эми мындай түзмө-түз айтылган макал эмес да. Биз баягы көчмөн эл болгондон кийин баягы ат менен өтө тыгыз байланыш болчубуз да. Ошол себептен бул эми ат деген баягы канатка тете болчу да. Анткени ат аркылуу бир жака барсаң болот, аттарды чапсаң болот. Иши кылып мен өзүм ошол мындай руханий байлыкка байладым жылкынычы. Анан кийин бүгүнкү күндө руханий байлыгыбызды жеп атыптырбыз да. Ошол идея бар да. Анткени кантип эми баягы ат жылкы эмеле тиги ат адамдын канаты деп коюп анан кийин жеп атабыз дейм. Бирөөлөр айтат, жок биз эми салтыбыз болуп калган тигиндей мындай. Менимче туура эмес болуш керек деп ойлойм да. Мен эми баягы санжыраны өтө жакшы билбейм, бирок ички сезимдер болот да. Баягы подсознание деп коет. Кээ бирде бир ойлор сен билбеген, сен окубаган жерден келип калышы мүмкүн да. Анан мен ошентип ойлойм да, жылкыны негизи бул киши өлгөндө сойчу деп ойлойм, ошондо жечи деп да. Анткени жылкыны баягы проводник душ деп коет. Кыргызча кандай экенин билбейм. Иши кылып жылкы бизди баягы аркы дүйнөгө алып кете турган зат сыяктуу. Ошондой эме да. Анан кийин анткени бул раскопкалар болуп атат го, ошондо дагы жанында жылкыларды көмгөн эмелерди таап атышпайбы? Бул казактар өтө көп табышты да, бизде билбейм тапкан жокпу. Анан мен ойлойм бул жылкыга өтө мындай кылдаттык мамиле кылчу болуш керек деп ойлойм да. Анан кийин чын эле баягы канаты деп ойлошчу. А бизде азыр эми тиги сүнөттөй болсо жылкы соет, кыз узатса жылкы соет, тиги бала төрөлсө жылкы соет, келин алышса жылып неме болуп калды да, баягы бир таладагы эле бир мал дем бир чети, бирок эми канаты дегенден башкача мамиле кылыш керек. Анан эми ислам динине барса бизде кызык да, баягы керек болгондо ага маани беришпейт. А негизи жылкы деген арам болуп эсептелет ислам дининдечи. Анткени ала баягы тиги ача туяк адал деп коет эмес, баягы кой, уй да, анан шылып менимче баягы бул кинонун мындай түзмө-түз байланышы бул биздин ошол маданиятыбызды анан кийин руханий байлыгыбызды жоготуп койбосок деп. Анткени анын ичинде Советтер Союзу жөнүндө да айтылып кеткен жерлери бар. Мен эсил убактыбыз кененирээк болсо бир жерде айта кетейин. Анткени жанагы дудук актриса менен Зарема менен репетиция кыла баштады да. Анан кийин ошол сюжет боюнча биз записка жазмакпыз. Эми баягы түшүнбөгөндөн записка жасат. Анан кийин тиги эмебиз тиги репетитор айтып калды да, кыргызча жазсаңар билбейт дейт. Кантип? А биз көрсө маани бербейбиз. Биздин дудуктар кыргызча билбейт экен да. Аларга түшүндүрүш үчүн эми баягы жесттер го, алар мындай универсальный болуш керек. Бирок бирдеме жаздырайын десең, алар кыргыз тилин билбейт экен. Орусча. Анан мен бир жолу бир саясатчыга айткам, тил жөнүндө сөз болуп калды, силер тиги биздин дудуктарды кыргызча сүйлөтмөйүнчө кыргыз тили вообще өнүкпөйт десем таң калып атпайбы, сен эмне деп атасың депчи. Анан түшүнсөм чын эле бүт жанагы ыкмалардын баары орусча экен да. Түшүрмө, сабактарлардын баары эми анча болгондо биз тилди өнүктүрөбүз дегенден кийин эми ажакты да караш керек. Биз баягы жалпы сыртынан да карайт экенбиз, а тереңдебейт экенбиз да. Жанагы кентавр дегенде себебим ошол да. Баягы сыртынан ушул көп нерсени алып чыккан керек. Ушул кентаврда агай, эми баягы өзүн издеген, Кудайын издеген, өзү неме экенин билбеген адам деп атпайбызбы? Анан ушундан бир суроо жаралат да, мисалы сиздин тасмаларыңыз, кинолоруңуз дүйнөлүк фестивалдарга, эл аралык фестивалдарга катышты. Анан ошол жакта башка элге, башка өлкөнүн адамдарына кыргыз маданиятын, салтын, кыргыздар кандай эл экенин тасма аркылуу таанытса болобу? Анан
алар ойлоп калышпайбы? Мисалы, ушул кентавр деле ала турган болсок, демек кыргыздар өзүнүн ким экенин билбеген, Кудайын тааныбаган адамдарбы деген сыяктуу. Негизи мен ошо жөнүндө тартып атам да. Эми андан намыстанбаш керек. Анан мен эмне башкача кино тартайм. Биз баарыбызды билебиз, биз ушундукпуз деген да. Бул чыгармачылык кишилер дагы жалайт атпайбы? Бул көйгөйлүү маселелерди алып чыгат да. Ооба, алар суроо беришет, алар менен силерге окшоп сүйлөшөм, түшүндүрмө берем. Бирок мен кином аркылуу көп кишилер бияка келишет. Баягы көрүп алып, анан биз Кыргызстанды барып көрөлүчү дегенчи, анын ичинде табигат жөнүндө айтат, анын ичинде баягы салт жөнүндө да айтышат, көп нерселер айтат. Бирок мындай кандай негативдүү кабыл албайт болуш керек. Анткени Кыргызстан кандай экенин баары эле билет. Баягы Орто Азия кандай экен, мурунку тиги Советтер Союзунун өлкөлөрү кандай экен, Африка кандай экен. Азыр эми бүт баарын билишет да. Эчтеке жашыра албайсың да. Анан баягы кинолорду көрсөткөндө алар билип эле турат. Бул мен баягы өзүмдүн элин мазакалаган жокмун, ошол терс жагын көрсөтүп. Анан менимче аларга наоборот ушундай жашоо жагат болуш керек деп ойлойм да. Анткени мага да көп айтып калышат, кыргызды ушу актан улам эле айылды тарта береби, бир шаардан тартпайбы дегенде сөздөр болот. Биздин жакшы жагыбызды көрсөтүпчү. Менин жакшы жагым айыл. Шаарыбызды силер баягы цемент эмеле асфальттан басып жүрсөңөр, тиги эмеле тиги условия бар болсо эле эң начар шаар биздин шаар. Эсиле мындай шаарларды кыдырып көрсөңөр, анткени биздин өзүбүздүн мындай эмебиз жок да. Облик мындай ар бир кишинин өзүнүн эмеси бар да, мындай сразу эле тааныйсың да, бул киши мындай экен, бул киши тигиндей экен, тигин актан келип атат. Биздин шаарды эч ким тааныбайт. Анан кийин баягы эми биздин баягы көңүлүбүздү оорутпайлы деп зеленый город деп коет да. Ой, какой зеленый город. Жашыл деп, бул Швейцария тиги любой шаарына барып көрсөңөр. Дем аябай көк шаар да. Анан кийин азыр эми тиги эмнеле кичинекей үйлөр тургузбай 9 этаж тургуш керек деп калды. 9 этаждардын баары оп-окшош. Тиги кепетамдар нече айырмасы жок да. Мурун кепетам деле эмеле 2-3 этаждуу үйлөр, эми абыз 9 этаж. Бул айткан себебим сен баягы архитектура, мен проект болуш керек деп ойлойм. Допустим, биз кино тартканда биринчи баягы оюңа тиги башыңа бир ой келет, анан кийин сценарий жазап, анан актер ишилип аябай кылдаттык менен эметебиз. Ошол сыяктуу эле шаарды да ошентип өнүктүрүш керек. Шаардын мындай образы жок да. Айылдар тартканыңыз дагы ошол себептен турбайбы? Жок, айыл тарткан жерим жок. Менимче мындай накта жашоо айылда болуш керек деп ойлойм. Анткени айылда биз эми баягы кишинин ички дүйнөсүн алып чыгабыз да. Ошолордун баягы психология, философиясын, баягы руханий байлыгын да. Ошол себеп менен алсак, менимче шаарда андай бири-бири менен катнаш, бири-бири менен мамиле деген эми жок эсе да. Мен мүмкүн баягы шаарда жашабай көп билбей калышым мүмкүн. Бирок шаардыктар деле айтат болуш керек, баягы өзүбүздүн культурабыз бар деп. Бирок бүгүнкү шаар андай эмес да. Советтер Союзунда ушундай болушу мүмкүн. Анткени аларда баягы уже 2-3 поколение болуп калган да. Например, эми силер деле шаар деп жүрөсүңөр да. Силер эми кечээ айылдан келген балдар болуш керексиңер, э? Ооба. Менин балдарым деле ошондой. Бирок менин балдарымдын балдары болгондо, менимче ошондо шаардын маданиятын айтса болот го деп ойлойм да. Бул эми өзүнчө чоң маданият да шаарда. Мен шаарды өтө эле жаман деген жокмун. Азыр болсо мындай келгендер, анан ичинде тургандар баары мындай аралашып, эми кайрадан айткым келет да, кентавр болуп калдык деп айткым келет. Агай, мен ушул айылдын жашоосу чагылдырылган сиздин Свет-аке деген тасмаңыз жөнүндө сурагым келип атат да. Эми баягы билбейм, менин оюм терең ой жүгүртүүнү кааласаң, билбейм, ушундай бир философиялык деңгээлдеги фильмдерди көргүң келсе, анда сиздин тасмаларыңызга кайрылыш керек болсо керек деп ойлойм да. Анан ошол эле Свет-аке тасмасы. Ал жакта дагы ошол эле Свет-аке, ал сизби? Негизи бүт эле, бул айтып атпайбы, бүт эле кинолор негизи менмин. Бул биринчи баягы көркөм тасмам үйүң кайда үлүл деген болду. Бул Төлөм Шакиевдин студиясы бар болчу, Келечек деген. Анан жана Ролан Быковдун эмеси филиалы болчу да.
Анан кийин аерден ошо биринчи тасмамды тартты, бирок анын сценариясы Москвадан келген. Бирок ошондо дагы мындай кичине бияка адаптация кылайын дедим, бирок аягына чейин эмете албай калдым. Анан кийин мындай изденип тарткан мен киммин, биздин кинобуз кандай болот деген селкинчек болду да. Бирок селкинчектик дагы мындай кичине изденүү сыяктуу болбой өзүмдү тап дегенде, бул беш кемпирден баштап бул түшүнүктүү болуп калды да. Мен эми бирөө жөнүндө тартайын десем, эми көп чыгармачылык кишилер айтат, сен өзүң жөнүндө билбесең, бирөө жөнүндө кантип айтасың деп, ушундай бир сөз бар да. Анан кийин мен өзүмдү издей баштадым да, кандай, эмне деген. Анан кийин ошол себеп менен ар бир тасман негизи бул мен жөнүндө да. Диги селкинчек, беш кемпир, маймыл бул бала чагым. Анын баш каарман болуп тиги Мирлан Абдыкалов мени уулум болбоду. Уулум болгон анткени сен өзүң жөнүндө айтсаң, эми сага өзүңө окшош киши болуш керек, бала болуш керек да. Анан эми өзүңдүн балаңдан жакын, өзүңө окшош жок болуш керек. Ошол себеп болду. Андан кийин мен ойлогом, бул тиги жана 3 илтикти бүткөндөн кийин эми Актанды жаап коеюнчу дегемдим. Ошол өзүм жөнүндө айта бербей десем, болбой эле бул Свет-акени баштаганда өзүм жөнүндө да ойлогон жок болчумун. Анткени бул монтер жөнүндө тартам деп калдым да. Анткени монтер негизи образы кызык да. Бас толбага чыгат, ар бир үйгө барат, счетчик текшерет, чылып баягы кино жагынан өтө жакшы, киного ылайык адис болгондой болуп көрүнүп калды. Анан костюму да кызык эмеспи? Бирок жазай баштаганда болбой эле баягы сен өзүңдүн жашоодо болгон нерселериңди, анан кийин бул токетер жери эле актер таппай койдук. Бир жерден издедик, Казакстанга чейин бардык. Анан мен кирди тамашалайм. Анан өзүмө окшогон ак көңүл, анан аппендис чалыш актерду таба албай койдум дедим да. Анан балдарда болбойт, операторум, тиги сүрөтчүм, Актан өзүң эле тартылып көрбөйсүң деп. Анан кийин келип шылдыңдашат, баягы костюм кийгизет, бирдеме кылышат. Мен өзүм негизи күлкүлүү окшойм, анан аябай күлүшөт да. Анан ошентип оюн сыяктуу болуп калды. Анан продюсерлерге айтсак, продюсер айтып калды, негизи биз үчүн бул жаңылык эмес деди да. Анткени көп режиссерлор өздөрү тартылат деди да. Кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы. Бизге режиссер айтып атат, коштошуучу убакыт келип калды деп. Мейли. Сиз менен кененирээк сүйлөшкүбүз келди. Бирок убакыт деген Канчалаган берилбей суроолорубуз калды. Агай, биз баягы бул көрсөтүүнүн экинчи сериясын кылат окшойбуз. Кандай дейсиз? Жок, мен деле ошо 3 илтик кылдым, силер 3 илтик кылып. Жок, силерге мындай керек болсо дейм да. Анан кийин бул көрүүчүлөргө керек. Анан кийин если мүмкүнчүлүк болсо, биз менин үйүмө келсеңер, анткени ошол үйүмдө музей деген туура эмес деп ойлоп атам, бирок арт резиденция деп койдум. Акыргыча болсо Актандын өнөр өргөсү деп койдум да. Аны ошол жерде окуялар, буюмдар, бүт киного тиешелүү немелер бар да. Менчи ошол жерден маегибизди улантсак болот. Анда көрүүчүлөргө да айта кетели, дал ушул кызыктуу маектин уландысын NewTV каналынан көрсөңүздөр болот. Кыргыз Республикасынын эл артисти, кинорежиссер, продюсер, актер Актан Арым Кубат менен биз маек курдук. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз, кайрадан көрүшкөнчө.